Ким Аллахтан корко турган болсо, кандай проблема болбосун, кандай сыноо, кандай кыйынчылык болбосун, ошол сыноодон Алла өзү алып чыгат. Плюс Алла өзү күтпөгөн тараптан рызык берет. Аллаху акбар. Караңыздар. Биз мындай кирешени биз күтүп, санап, эреже менен жазып койгонбуз да. Мен азыр мынага мынанча сом берсем, мынанча сом кайтат деп. Туурабы? Же мынанча картошка эксем, күзүндө мынанча тонна алам деп. Же мынанча даруз эксем, мынанча алам деп, мындай рызкыны биз күтүп калганбыз да. Тугандар, рызкы бул Алланыкы. Алланын рызкысы бул өтө кенен. Биз чектеп койгонбуз Алланын рызкысынычы. Демек, Алла берем деген болсо, сиз күтпөгөн тараптан, сиз ойлобогон тараптан, сиз элестетпей, мындай акылыңыз жетпеген тараптан берип коет Алла Таалачы. Демек, ошондой рызкы келиш үчүн сиз Аллага тоокел кылып, Алладан чын жүрөктөн коркуш керек. Шарты ушул.